Çok sыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ыйык, ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан, биз денебиздин каалоосун аткарып жашап жаткан учурда, дүйнөнүн каалоосун, убаракерчилик үчүн жашап жаткан учурда, Кудайдын астында калтырылган жана сотко келе турган адамдардан элек. Бирок Ыйса Машаяктын биз үчүн төккөн ыйык каны аркылуу биз бара турган сотко соттолуп, Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгы түбөлүккө кечирилип, биздин эмгегибиз эмес, бир гана Кудайдын ырайымы менен өз уулдарыңыз кылып, асман падышачылыгына бара турган түбөлүктүү үмүт бергениңиз үчүн ыраазыбыз, даңктайбыз. Бул саатта ыйыкталган адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин ырайымыңызды даңктап, Кудайдын сөзүн үйрөнүп, баарлашууга чакырганыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта ар бир жерлерде онлайн аркылуу угуп жаткан баардык бир туугандарга өзүңүз жардам берип, ыйык рухтун жетеги менен аларды бекемдеп, алардын ойлорун, жүрөктөрүн өз сөзүңүз менен бекемдеп, биздин мамлекеттеги, дүйнөнүн ар бир бурчундагы баардык жыйындарга, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан баардык бир туугандарга өз мол ырайыңызды төгүп берип, бир да кадам сизден алыстабаганга, кайраттуулук менен жакшы кабарды таркатып жашаганга баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, кимде ким алсыз болуп жаткан болсо, баардык адамдарга Кудай өзүңүз жардам берип, бир да кадам сизден алыстабаганга жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уруксаат берип, биз бара турган жолду ачык, айкын көрсөтүп бергениңиз үчүн бул саатта дагы сиздин ырайымыңызга, сиздин сөзүңүзгө муктажбыз. Ошондуктан бизди үйрөтүүңүздү каалап, куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуу угабыз. 내 맘이 낙심돼
İlk жазууну чогуу ачабыз. Эфестиктерге 1-бөлүм. Эфестиктерге 1-бөлүм. Эфестиктерге 1-бөлүм 17-аяттан 20-аятка чейин мен окуп берейин. Эфестиктерге 1-бөлүм 17-ден 20-га чейин. Теңирибиз Машаяктын Кудайы, даңктуу Ата, аны таанып билишиңер үчүн силерге акылмандык берүүчү жана түшүндүрүүчү рухун берсин деп. Ал чакырып алганда ээ болгон үмүтүңөр эмне экендигин жана анын ыйыктарга бере турган даңктуу мурасынын молдугу кандай экендигин. Ошондой эле анын бийлиги бар күчүнүн таасири астында ишенген биздин ичибизде аракеттенип жаткан анын кудурети канчалык ченемсиз экендигин таанып билишиңер үчүн жүрөгүңөрдүн көздөрүн ачсын деп сыйынып жатам. Кудай Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтип, асманда өзүнүн оң жагына отургузганда, ошол эле күч Машаяктын ичинде аракеттенген. Ушуга чейин окуйбуз. Биз сиздер менен бардыгыбыз эле каалап жаткандай, бул коронавирус илдети батырактан бүтүп, бизди жүдөттүргөн бет капты дагы чечип, бетибизден баарлашууга, чогулушубуз үчүн чектөөлөр азайып, эркин түрдө бардыгыбыз чогулсак, жакшы кабарды таркатсак деген каалообуз чоң. Ал үчүн бардыгыбыз сыйынып жатабыз. Сөзсүз түрдө ал күн да келет деп ишенебиз. Азыркы учурда бир жолу бар, ошол ооруну токтотуш үчүн бул эмдөө ишин жүргүзүү. Эгерде кимде ким эмдөөдөн өтө турган болсо, ошол ооруну башка адамдарга жуктуруу процесси бир аз басаңдайт. Батырактан бүтсө экен деген үмүт менен биз мурункудай бардык чогулуштарды өткөрүп, семинарларды өткөрүп, конференцияга да өткөрүп, анткени Ыйса Машаяк келе турган убакыт өтө аз калды. Биз өзүбүз каалагандай чын жүрөгүбүздөн адамдарга жакшы кабарды таркаткыбыз келет. Сөзсүз түрдө Кудай ошону угуп, бизге мүмкүнчүлүк түзүп берет деген ишенимибиз бар. Акыркы күнү болсо дүйнөнүн ар бир бурчунда заңгыраган имараттарды тургузушуп, бардык нерсени изилдеп, дагы өнүктүрүп, алар 1000 жылдап бул дүйнөдө жашай тургандай кылып ойлошот. Бирок Ишая 5-бөлүм 8-аятка жазылгандай, башкаларга жер калтырбай үй үстүнө үй, талаа үстүнө талаа кошкондор силерге кайгы деп айтылат. Алардын бардыгы кыйрайт, жок бололот, талкаланат. Анткени жерде өзүңөр эле жашап жаткансып. Бул Кудайдын сотун билдирет. Анткени осы асман падышачылыгы жөнүндө бул жакшы кабар бүт ааламга, элдерге күбөлөндүрүлгөндөн кийин дүйнөнүн акыры келет. Ал күнгө өтө аз убакыт калды, бирок бул дүйнөнүн адамдары 1000 жыл, 10 000 жыл жашай тургандай кылып, мындан дагы бул дүйнөнү өнүктүрөбүз деп көптөгөн аракеттерин ошого жумшап келишет. Бул дүйнөдө узак убакыт жашай тургансып, бирок бул жердин дагы убактысы бүтөт. Анткени Аян китебинде да жазылат, эгерде бул дүйнөдө жер титирөө боло турган болсо, жер солкулдайт дагы, ошо менен бардыгы талкаланат. Ыйса Машаяктын айткан сөзү боюнча жерлерде жер титирөөлөр болот. Андан кийин Ыйса Машаяк айкаш-чыгачка кадалган учурда дагы чоң жер титирөө болгон.
жерде караңгылык орногон. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын сөзү боюнча Кудайдын соту боло тургандыгы жөнүндө алдын ала күбөлөндүрүлгөн. Еврейлерге 12-бөлүмдө жазылгандай, ошол убакытта жер солкулдаткан. Ал эми азыр болсо жерди гана эмес, асманды дагы бир жолу солкулдатам деп Кудай убада берет. Биз жашап жаткан бул жер, бул асман, мунун баардыгы жок болот дагы. Бирок ошол күнгө убакыт өтө аз калгандыгын билебиз. Ошондуктан куткарылган адамдардын баардыгы бул дүйнөгө эч бир үмүтүн байлабашы керек. Анткени ар бир адамдын жеке жашоосу болобу, мамлекет болобу, бул дүйнөдө узак жашоо менен жашайбыз деп ошого умтулган адамдардын баардыгы анын жараксыз, керексиз болот. Адам куткарылууга ээ болуп, кандайча Кудайдын падышачылыгына, Кудайга жага турган жашоо менен жашай алам деген ой менен жашашы керек, ошону каалашы керек, анткени ошол биздин үмүтүбүз болуп саналат. Ар бир убакта кыйынчылык, мүшкүл башыбызга түшкөндө, 1-Петр 4-бөлүм 7-аятта жазылгандай, баардык нерсенин аягы жакын. Ошондуктан акылдуу болгула, сыйынуу үчүн сергек болгула. Марк 1-бөлүм 15-аятта убакыт келди, Кудай падышачылыгы жакындап калды деп айтылат. Куткарылуу жакындады. Жакшы кабар дүйнө жүзүнө таркатылгандан кийин жаңы жер, жаңы асман келе турган убакыт дагы аз калды. Куткарылган адам бейишке бара ала турган күнү жакындай баштады. Куткарылуусу жок адамдар тозокко бара турган күнү мындан дагы жакындай баштады. Кудайдын куткарылуу күнү белгиленгенден кийин эле Кудайдын соттой турган сот күнү дагы белгиленген. Кудайдын соту болуп өткөн учурда бул дүйнөнүн баардыгын талкалайт, жок кылат. Ошондуктан биз кайрадан келе турган Ыйса Машаякты күтүү менен 2-Петр 3-бөлүмдө жазылгандай, ошол күн асман чарт-чурт этип жок болот, табият элементтеринин баары кыйрап жок болот, баардыгы өрттөнүп жок болот. Кудайдын күнүнүн келишин каалап жана күтүп жаткан силердин жашооңор канчалык ыйык, канчалык такыба болушу керек. Ошондуктан дайыма биз куткарылган адамдар сергек болуп, Кудайдын татыктуу балдары катары кайсыл убакытта келе турган болсо, уяткарууга, ашкерелөөгө калбай турганда кылып, биз анын алдында таза жана кемчиликсиз болуп, тынчтык менен келүүгө аракеттенишибиз керекпиз. 2-Петр 3-бөлүмдө жазылгандай, ар дайым биздин жүрөктөрүбүз ошого даяр болушу керек. Дүйнөнүн акырына убакыт аз калгандай эле адамдар Кудайга жакындабастан, тескерисинче Кудайдан алыстап, атайлап, аны унутуп жашашат. Ошол эле учурда азыр илим, техника, оюн зоок, кызыктуу жашоону орнотобуз деп көптөгөн аракеттер ошого жумшалып жатат. Окумуштуулар дагы эмнени өркүндөтүп жатышат? Бул дүйнөнү өрттөп жок кыла турган ядролук ар кандай куралдарды. Бүгүн эртең менен Сиренаны уктуңуздарбы? Эртең менен мен дагы угуп өтө таң калдым. Анткени Библияны окуп жаткан учурда Сирена мындай үн угулганда чочуп кеттим, эмне согуш болуп кеттиби деп, анан радиону күйгүзсөм, радиодо ошол бир эскерүү күнүнө арналган нерсе иш-чара болуп өтүптүр. 1983-жылы бизде Аняң деген шаарында палаткада 700 адам чогулган конференция, биринчи конференция болуп өттү эле. Ошол биздин Корея мамлекетинде өткөрүлгөн биринчи
конференция эле. Конференция бүткөндөн кийин бардык бир туугандар чогулуп баарын жыйнаштырып жаткан учурда ошол конференция өткөн жердин так маңдайында ошол жерде бүт болгон күчү менен микрофондорду кыйкырып жатышат эле. Согуш болуп жатты. Согуш башталды деп. Конференция биз жаңы эле баштадык эле, ушу менен бүтүп калабы деп биз ошого сарсаана болуп, согуш болуп кетсе эмне болот деп көптөгөн ойлорго баттык эле. Анткени адамдар дагы өлүшү мүмкүн, ар кандай кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Болочокто боло турган согуш бирөө жеңет, бирөө утулат деген эмес, баардык адамдарды өлүмгө алып келе турган согуш болуп өтөт. Бирок бактыбызга жараша Түндүк Кореядан келген бир аскер башчысы америкалык аскерлердин жардамы менен ошол баштала турган согушту убагында токтотту. Ошондо мен үчүн өзүм үчүн эмнени түшүндүм? Кандай болбон күндө дагы күтүлбөгөн жерден согуш башталып кетиши мүмкүн деп. Ошондуктан биз эч качан өз үмүтүбүздү, максатыбызды бул дүйнөгө байланыштырбашыбыз керек. Анткени биз бул дүйнөдө убактылуу жашоо менен гана жашайбыз. Куткарылган адамдар эми биздин бул жашоодо жашап жаткан негизги максатыбыз эмне? Асман падышачылыгына биз барабыз. Андай болсо эмне үчүн куткарылып аларыбыз менен бизди асман падышачылыгына алып кеткен жок? 117 забур, 17 забурда мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем деп жазылат. Өлбөй жашап жатканым, Кудайдын кандай иштерин жарыя кылышым керек. Азыр карап көрсөм, айлана чөйрөдө көптөгөн адамдар куткарылуусу жок. Ошондуктан ошолор жөнүндө ойлонуп, Кудай бизди өзүнүн балдары кылып алган болсо, асман падышачылыгына барган күнгө чейин бул жакшыгалар дүйнө жүзүнө таркашы үчүн, бизди колдонуш үчүн Кудай өзүнө бизди биринчиден чакырып алды. Мисалы үчүн бир урук жерге түшүрүлүп ал өлтүрүлгөн болсо, көптөгөн өсүмдүктөр, көптөгөн жемиш алып келиши мүмкүн. Бизде дагы чет мамлекеттен ар кандай өсүмдүктөрдүн же болбосо гүлдөрдүн уругун алып келишип, азыр өтө көп мол ошол өсүмдүктөр өстүрүп жаткан учуру. Ошондой сыяктуу эле Ыйса Машаяк бир урук катары дүйнө жүзүнө Кудайдын уулдары төрөлө тургандай кылып, ал өзүн өлүмгө алып келди. Биринчиден куткарылууга ээ болгон адамдар аркылуу, ошол адам аркылуу Кудайдын ошол уругу болгон ал адамдарда өсүп, өнүгүп, андан кийин 30 эсе, 60 эсе, 100 эсе өз жемиштерин алып келиш үчүн. Көптөгөн адамдарды куткарылууга алып келишибиз үчүн. Башка адамдарды жашоого алып келе албасак, анда ал жараксыз урук болуп калат. Куткарылган адамдардын эң негизги биринчи максаты биринчиден Кудай бизге берген өмүргө жашоого ээ болгондон кийин ошону өзүбүз эле бекитип алып, унчукпастан башка адамдар менен бөлүшүшүбүз керекпиз. Бөлүшүбүз керек деген эмне? Өзүбүз өмүрүбүздү ошого арнап өлүп калбайбыз. Менин жашоомду, менин убактымды, менин бардык байлыгымды, бүт күч аракетимди ошол жакшы кабар үчүн арнашым керек. Жада калса, өмүрүмдү дагы бергенге даяр болушум керек. Андан сырткары Кудайдын балдары катары акырындык менен Кудай өзү ыйык болгондуктан биз дагы ыйык жашоодо жашап, ыйыкталып, өзүбүздү даярдашыбыз керекпиз. Сиздердин жашооңуздарда ошондой өзгөрүүлөр барбы?
биздин денебиз бул дүйнөгө төрөлөт дагы, денебиз дагы убактысы келгенден кийин өсөт, өнүгөт, чоңоет. Денебиз кандайдыр бир деңгээлге жеткенден кийин ал өсүү процесси токтойт. Ал эми биздин мүнөзүбүз болобу, ар кандай касиеттерибиз дайыма мындан ары дагы өнүгүшү керек. Куткарылууга ээ болгондон кийин биздин руханий жашообуз эч качан токтоп калбашы керек. Биздин ичибиздеги адамыбыз машаяктай болуп, Кудайдын табияты биздин ичибизде, биздин сүйлөгөн сөзүбүз, кылган кыймыл аракетибиздин баардыгы Кудайга жага турган жашоо болушу керек. Кудайга окшош болуп жашашыбыз керекпиз. Анын баардыгы жок болуп туруп анан бир эле сөз менен куткарууга ээ болдум деп коюп жашай турган болсок, анда ал чыныгы машаякчыбы же жокпу, ошону ойлонуп көрүшүбүз керек болот. Ошондуктан куткарылган адам татыктуу жашоо менен жашаш үчүн бул дүйнөнүн азгырылуусун, шайтандын азгырылуусунан жең чыгышы керек. Анын баардыгы өзүнүн күчү эмес, Кудайдын күчү керектелет. Ал үчүн рухка толушу керек. Ошол рухка толгула деген теманы мен сиздерге улам айтып келе жатам. Бүгүн дагы биздин темабыз рухка толгула деген темада болмокчу. Кудайдын бизге берген эң негизги буйругу биздин бул жашоодо жашап жаткан максатыбызды ишке ашыруу. Ал үчүн дагы биз рухка толушубуз керекпиз. Эфестиктерге 1-бөлүмдү 17-аятты кайрадан окуйбуз. Теңирибиз Машаяктын Кудайы, даңктуу Ата, аны таанып билишиңер үчүн силерге акылмандык берүүчү жана түшүндүрүүчү рухун берсин деп. Кудай биздин атабыз болду, даңктуу атабыз болду. Акылмандык берүүчү жана түшүндүрүүчү рухун бердик. Кудайды таанып биле турган акылмандык. 1-Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта жазылгандай, Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн биз бул дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алдык. Акылмандык берүүчү жана түшүндүрүүчү рухун бердик. Бул ыйык жазуу чындыгында адамдын акылы менен түшүнө турган бир бөлүктөр бар. Андан сырткары адамдын акылы менен жеткире алгыс, түшүнө алгыс мазмундагы сөздөр жазылат. Ошондуктан анын баардыгын бизге ачып, түшүндүрүп бериш үчүн рухун берген. Кудай өзү ачыктап, түшүндүрүп бергендиги үчүн Кудайдын адамдары ошол Кудайдын айткан сөзүн кабыл алып, андан кийин жазышкан эле. Ыйык рухтун жетеги менен гана болгондо бул дүйнөнүн билимин биз мээбиз менен, башыбыз менен түшүнөбүз. Ал эми Кудайдын сөзүн бийирибиз менен, ыйык рухтун жетеги менен гана түшүнө алабыз. Кудайды таанып биле ала турган, Кудайдын эркин таанып биле ала турган акылмандык жана түшүндүрүүчү рух. Бардык нерсени Кудай өзү ачып бергенде гана. Ыйык рух бардык нерсени таанып билиш үчүн бизге жардам берет. Жакан 9-бөлүмдө жазылат, тубаса сокур адам бар элек. Шакирттери Ыйсадан сурайт, бул кишинин сокур болуп төрөлүшүнө кимдин күнөөсү себеп болду? Анын
Өзүнүн күнөөсүбү же ата энесиникиби деп. Төрөлгөн тубаса сокур адам болсо кандайча сокур болуп калды деп. Ыйса эмне деп жооп берет? Өзүнүкү да ата энесиге да себеп болгон жок. Анткени анын жашоосунда Кудайдын кудурети көрсөтүлүш үчүн ушундай болду. Биринчи адам ата башталыш 3-бөлүмдө ал күнөө көтөргөндөн кийин Кудайдын астында тил алчак болбогондугу үчүн анын көзү ачылды. Ошол жемишти жегенге чейин анын көзү караңгы беле. Караңгы болгон учурда жарык дагы болот. Кудайды таанып билиш үчүн көзү караңгылап калган. Эми болсо күнөөнү көрө ала турган көзү ачылды. Ошондуктан өзүнүн жылаңач экенин көрдү, Кудайдан корко баштады. Буга чейин Кудайды таанып биле ала турган акылмандыгы караңгы эле. Тубаса сокур адам, бул дүйнөнүн адамдары дагы Кудайды тааныбагандыгы үчүн сокур болуп жашашат. Ал эми качан ал куткарылууга ээ болгон күндө гана анын көзү ачылат. Көзүнө жарык кирет. Кудайды көрө баштайт, андан кийин өзүн көрө алат. Кудайдын керемети аркылуу, Кудайдын ырайымы аркылуу өзүнүн кандай адам экендигин көрүп, Кудайга ыраазычылык билдире баштайт. Жүрөгүнүн көзү ачылып, Римдиктер 8-бөлүм 24-аятта биз үмүт менен куткарылдык. Бул дүйнөдө чирип жок болуп кетчү нерсе үчүн бизди куткара алган жок. Үмүттөнгөн нерсени көрүп турсак, үмүтүбүз үмүт болуудан калат. Үмүттөнгөн нерсесин көргөн адам эмнеге үмүттөнмөк элек? Ал чакырып алганда ээ болгон үмүтүңөр эмне экендигин, анын ыйыктарга бере турган даңктуу мурасынын молдугу кандай экендигин, бул дүйнөдө жашап жаткан учурда бул дүйнөдө бериле турган мурас бар. Андан сырткары түбөлүк кала турган мурас бар. Күчтүү Кудайдын күчү, анын кудурети канчалык ченемсиз экендигин таанып билишиңер үчүн динамиттин жарылуусунда кандай күч бар? Ошондой сыяктуу эле Кудайдын күчү ушунчалык керемет, ушунчалык кудуреттүү. Кудайдын күчү канчалык ченемсиз экендигин таанып билишиңер үчүн жүрөгүңөрдүн көздөрүн ачсын деп сыйынып жатам. Бул сөздөр, бул аяттар биз элестете албаган өтө маанилүү мазмун жазылат. Анткени Кудайда канчалык күч, керемет болгон болсо, ошого биз ээ боло тургандай кылып Кудай өзү уруксаат берди. Кудай бардык адамдарга ырайым берет. Бирок ошол ырайымды ырайым экенин таанып билбеген адам андагы толуктуктан бардыгыбыз ырайым үстүнө ырайым кабыл алып жатабыз. Куткарылып алган учурда биз бир жолу ырайым алабыз, бирок ошо менен токтоп калбастан ырайым үстүнө ырайым кабыл алабыз. Куткарылуудан кийин биз өтө маанилүү нерсеге ээ болдук. Мисалы үчүн кичинекей төрөлгөн бала дагы жашоого гана ээ болбостон, ал сүйүүгө ээ болот. Ата энеси баласы үчүн көп нерсени арнагысы келет.
куткарылууга ээ болгон биз Кудайдын балдары болгондуктан Кудай дагы бизге көп нерсени бергиси келет. Бирок куткарылган адам аны дагы билбей жашап келет. Анткени Кудайдын бизге бергиси келген нерсе бул дүйнөнүкү эмес, кандайча байлыкка, бийликке, курсагыбызды тойгузуп жашаш үчүн эмес. Биз элестете албаган Кудайдын руханий ырайымын мол кылып төгүп берүүсүн каалайт. Анын кудурети канчалык ченемсиз экендигин таанып билишиңер үчүн элчи Павыл дагы куткарылган адамдардын баардыгы ошону таанып билсин деп күн сайын сыйынып келген эле. Адам канчалык ошону түшүнүп, таанып билген сайын ошончолук анын жашоосунда күч пайда болот. 20-аятта Кудай Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтип, асманда өзүнүн оң жагына отургузганда, ошол эле күч Машаяктын ичинде аракеттенген. Адам катары келген Ыйсанын ичинде. Ыйса Машаяк адам катары аял аркылуу төрөлгөн. Бирок бизден эмнеси менен айырмаланат? Ал төрөлгөндөн баштап эле рухтун жетеги менен эле, ыйык рух аркылуу төрөлгөндүктөн. Кудайдын акылмандыгы менен ал чоңойгон эле. Кудайдын керемет күчү Ыйса аркылуу аткарылып келген. Өлгөндөрдү тирилтип, пес оорусунан адамдарды айыктырып, жиндерди кууп чыгып, 5000 адамды курсагын тойгузуп, толкундарды токтотуп, бир гана Кудайдын колуна келе турган күчтү Ыйсанын ичинде ошол эле күч аракеттенген. Ошондуктан Ыйса эмне деп айтат? Мени көргөн адам атамды да көрдү. Кудайдын керемет күчү Ыйсанын ичинде иштетилген. Эми куткарылган адамдардын баардыгы Машаякта болгон күч, кудурети дагы биздин ичибизде иштейт. Ошону элестетип көрө аласыздарбы? Кудайдын керемет күчү дүйнө жүзүн, асманды, жерди жараткан кудурет күчү. Асманды жараткан, жерди жараткан Кудай. Планетаны, дүйнө жүзүн башкарган Кудайдын керемет күчү. Израиль элин Мисир жергесинен фараондун колунан куткарып алган, Кызыл деңизди бөлүп коюп, аны өз күчү менен кургактыкта Израиль элин өткөргөн. Ошол Кудайдын керемет күчү Ыйса аркылуу иштеген. Ыйса асманга көтөрүлгөндөн кийин Ыйса биз үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. Адам катары алсыз болуп, анын денеси өлдү, бирок Кудайдын керемет күчү менен ал кайрадан тирилди. Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтип, асманда өзүнүн оң жагына отургузганда, ошол эле күч Машаяктын ичинде аракеттенген. Кандайча түшүнөсүздөр? Ошол ыйык рухтун күчү деп айтсак болот. Ыйса Машаяктын ичинде иштеген ошол Кудайдын керемет күчү. Элчилердин иштери 10-бөлүм 38-аятта Назареттик Ыйсаны ыйык рухка жана күчкө кандайча толтурганын, Ыйса эл аралап, жакшы иштерди жасап, шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөндө баардыгын айыктырганын билесиңер. Анткени Кудай аны менен болчу. Эми ошол эле Кудайдын күчү, ыйык рухтун күчү кайсы жакта, ким аркылуу иштейт? Кудайдын денеси болгон жыйын аркылуу, куткарылган адамдар аркылуу. Куткарылган адам катары, Машаякчы катары ошол жыйындын ичинде боло турган болсок, биз аркылуу дагы иштейт. Жакан 14-бөлүм 12-аятта силерге чындыкты айтып коеюн, мен кылып жаткан иштерди мага ишенген адам да кыла алат, атүгүл алардан да чоң иштерди кылат.
Кудай аткарган иштердин бардыгын кыла алат. Элчилер дагы көптөгөн оорулуу адамдарды айыктырып, жакшы кабарды айткан учурда, бир эле учурда 3000ден ашык адамдар куткарылууга ээ болгон эле. Ошол эле Кудайдын керемет күчү бүгүнкү күндө дагы иштеп келет. Ошол нерсени түшүнүшүбүз керекпиз. Куткарылууга ээ болгонубуз дагы биздин күчүбүз менен эмес, Кудайдын керемет күчү аркылуу, ыйык рухтун жетеги аркылуу, жакшы кабар таркатылып жатканы, башка адамдар куткарылууга ээ болуп жатканы, бунун бардыгы биздин күчүбүз эмес, Кудайдын күчү. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятты чогуу ачабыз. Эфестиктерге 3-бөлүм 20-аят. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аят. Чогуу окуйбуз. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да, же ойлогонубуздан да артык кыла турган Кудай. Биздин ичибизде күч менен аракеттенип жаткан Кудай. Кудайдын кудуреттүү күчү, Ыйса Машаяк аркылуу иштеген күчү, эми ошол эле күч биз аркылуу иштейт. Эмнеге? Анткени ал Кудайдын күчү болгондуктан. Мисалы үчүн мен муштум менен стаканды ура турган болсом, ал сынат. Ошол муштумда эмес негизги күч денемде. Денемден бул муштум өз алдынча болсо, ал эч нерсе кыла албайт. Сабак жүзүмдө байланып турганда гана ал өз жемишин байлай алат. Биз аркылуу иштеп жаткан Кудайдын керемет күчү, биз сураганыбыздан да, же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Куткарылган адамдар эмнени ойлошот, эмнени каалашат? Бул дүйнөнүн ишенген адамдары, өкүлдөрү эмне деп айтат? Өздөрүнүн астына буркан жасап алат дагы, бизге ден соолук бер, биз бардык иштерибизде жетишкендиктерге жетишели, балдарыма ден соолук бер, муну бер, тигини бер деп көп нерсени сурашат. Будданын астына келишип сыйынышат. Ар кандай бактарактардын астына келип алып табынышат. Бардык эле бирдей, буну бер, тигини бер деп Кудайдан талап кылышат. Куткарылуу бер деп сыйынышпайт да алар. Куткарылган адамдар, жогорудан төрөлгөн адамдар катары алар сыйына алышпайт. Жыйындын эшигине келип кете турган болсо, бейишке барабыз деп ойлошот. Канчалык карыганга чейин кызмат кылбасын, бирок жогорудан төрөлбөсө, ал бейишке бара албайт. Эмне үчүн окутуучулары дагы жогорудан төрөлүшү керек деп айтышпайт. Эмне үчүн? Анткени аны маанилүү деп эсептешпейт. Анткени төрөлгөндөн баштап эле биз Кудайдын тандалып алынган элибиз деп эсептешет. Куткарылган адамдардын жүрөгү эмнени каалайт, эмнени сурайт, эмнени ойлойт? Биздин каалаганыбыз, Ыйса Машаяк айткандай, ата, мүмкүн болсо, мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Сенин падышачылыгың келсин, асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Асманда Кудай эмнени пландап кое турган болгон болсо, ошонун бардыгы жерде да аткарылсын деп сыйынышыбыз керекпиз. Ыйса Машаяк эмне деп айтат? Мен өз кааламды эмес, мени жиберген атамдын каалоосун аткарыш үчүн асмандан түштүм. Мени жиберген атамдын каалоосу эмне? Бергендердин эч кимисин жоготпой, баарын тең акыркы күнү тирилтүү керек. Жакан 4-бөлүмдө
Ыйса Машаяк Самария жергесине келгенде суусап, курсагы ачты, чарчаган эле. Ошондо шакирттери тамак алып келип, устат тамактанып ал деп өтүнүшөт. Ошондо алар мен силер билбеген тамагым бар деп айтат. Адамдар курсак ачканда, суусаганда эмнени издешет? Сууну, тамакты. Андай жок болсо өлүп калышы мүмкүн. Ачка калган адамдар жада калса чөптү үзүп жейт, куртту кармап жешет. Бирок Ыйса эң ачка болгон учурунда менин тамагым, мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү дейт. Самариялык аял менен сүйлөшүп жаткан учурда ал эмне деп айтат? Талааны карап көргүлөчү. Талаага көз чаптырып, эгинди карагылачы, ал ооруга даяр болуп бышып калды. Биз кичине эле курсагыбыз ача турган болсо тамак издеп баштайбыз. Кудайдын эрки эмне экен деп ошону изилдеп отурабызбы? Мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү ошол биздин тамагыбыз деп ойлойбузбу ошону? Ошол каалоо биздин ичибизде да болушу керек. Кандай кылган учурда Кудайдын эркин аткара алабыз, Кудайга жага алабыз? Кандай кылган учурда адамдарга куткарылууну жеткире алабыз? 1-Тимотей 2-бөлүм 4-аятта Кудай бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. Ошол Кудайдын каалоосу биздин каалообуз болушу керек. Жөн эле каалап коюп эле отура беришибиз керекпи? Жок. Адамдар куткарылыш үчүн биз колдон келген бүт күч аракетти жумшашыбыз керекпиз. Албетте, өзүбүздүн күчүбүз менен кыла албайбыз. Ошондуктан баарыбыз биримдикте биз аркылуу иштеген, биздин ичибизде аракеттенип жаткан Кудайдын керемет күчү аркылуу сураганыбыздан да, ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудайга сыйынабыз. Мен дагы куткарылууга ээ болгондон кийин ошол учурда куткарылууга ээ болгонум жөнүндө гана билгенмин. Жийин эмне экендигин, ыйык рухтун жетеги эмне экендигин билбеген болчумун, анткени үйрөтө турган киши жок болчу. Ыйык жазууну көтөрүп алып, бүт жерге кыдырып, жакшы кабарды таркатып жүргөн учурум эле. Кичинекей бир жер боло турган болсо, андай жер дагы жок эле. Адамдарды чогулта турган. Адамдардын баарын чакырсаң, баары келет, угат, анан кайра үйлөрүнө кайтып кетишет. Чогуу тамактаналы деп тамакка дагы чакырган адамдар дагы жок эле. Каяка барып уктайсыз? Жата турган жериңиз барбы деп кабатыр болгон адамдар дагы жок эле. Анан кичинекей бир жерге палатканын ичине кирип алып жашаган учурлар дагы болду эле. Караңгы учурда бир адам ошол мени кабыл алып, өзүнүн палаткасына киргизди эле. Азыркы учурда кандай? Дүйнө жүзү боюнча биздин жыйындар ушунчалык көп өркүндөп өстү. Кореяда дагы бардык биздин кызматчыларыбыз, 1000ден ашкан миссионерлер 78 мамлекетте кече Осейл пастор жеткирип берген маалыматка караганда бизде 821 ашык биздин жыйындар бар. Албетте Кудай биз аркылуу иштеп жатат. Бир адамдар мени көрүп айтат: "О, пастор, сиз аябай азамат киши экенсиз." Жок, ошонун баарын мен кылдымбы? Биз аркылуу аракеттенип жаткан, биздин ичибизде өз күчү менен иштеп жаткан Кудай
аткарды. Биз сураганыбыздан да, ойлогонубуздан да артык кылган Кудай. Биз эмнени сурасак, эмнени кааласак, Кудай ошондон да артык кылып бизге уруксат берет. Биздин жыйынды карап көрө турган болсок, бардыгыбыз биримдикте канчалык бириге турган болсок, Кудайдын иши ошончолук көп аткарылат. Бизге да канчалык көп мүмкүнчүлүк берилет, биз эч кимибиз билбейбиз. Эгерде куткарылган адамдардын бардыгы рухка толуп, мындан дагы жакшы руханий жашоодо жашай турган болсо, албетте мындан дагы көп өсүп өркүндөйбүз. Кудайдын эрки дагы толук аткарыла элек болгондуктан азыр дагы бул иш аткарылып жатат. Бирок шайтан бул нерсени каалабагандыктан дайыма ар кандай тоскоолдуктарды жаратат. Анткени шайтан дагы бул куткарылган адамдар бардыгы көбөйгөндөн кийин асман падышачылыгына барганда ал тозокко бара тургандыгын билгендиктен ушунчалык аракеттерин жумшап келет. Менин жүрөгүм азыр эмне үчүн согуп жатат? Эмне үчүн мен азыр тирүү болуп турам? Эмне үчүн мен жашап жатам? Ошол жөнүндө ой жүгүртүп көрүшүбүз керекпиз. Ошого жооп издешибиз керекпиз. Кудай биз аркылуу иштеген Кудайдын иштерин бардык адамдар чын дилинен каалап ошого умтулгандыктан Кудай өз ишин дагы аткарып келе жатат. Бардык адамдар эле ошондой болсо жакшы болмок, бирок бардык эле адамдар чын дили менен ошол нерсени каалабайт. Бир нече күн мурун көзү көрбөгөн адам экен, көзү көрбөйт экен, карыган киши мага $100.000 алып келди. Ошонусу башка чет мамлекеттеги биздин жыйындар үчүн жумшап бериңиз деп. Менин оюмча ошол карыган киши үчүн $100.000 деген бүт байлыгы, бүт акчасы деп ойлойм. Дагы бир тууган Америкадан көп суммадагы акчаны жөнөттү. Бардыгын үнөмдөп, чогултуп, андан кийин бизге жөнөтүп, жыйындар үчүн колдонулсун деп. Дагы биздин бир тууган чет мамлекеттеги жыйындар үчүн ушул акчам арналсын деп. Бирок ал бир тууган ким экендигин мен тааныбайм. Жакшы билбейм, бирок андай адамдар бир-эки эле адам эмес, өтө көп. Чынында жогорудан төрөлгөн адам катары мен мейли чет мамлекетке миссионер катары, кызматчы катары бара албасам дагы өз байлыгым менен, колдон келген жардам менен жардамдашайын. Бүт болгон байлыгын арнаган адамдар да бар. Бирок албетте ал адамды Кудай өзү көрүп турат. Ошондуктан жыйынтыгында куткарылуу иштери аткарылат. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан, ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Эфестиктер 3-бөлүмдүн аяккы аяттарында жазылат. Баштапкы жыйындарда элчилер, ыйыктар, бир туугандар ыйык рухтун жетеги менен кайраттуулук менен жакшы кабарды таркатышкан. Мурунку жумада мен силерге айтып кеттим эле, 50-күнү ыйык рухка толгон адамдардын бардыгы, элчилердин бардыгы жакшы кабар таркаткан учурда бир эле күндө 3000-ден 5000-ден
Куткарылган адамдар пайда болуп, Иерусалимден башталган жакшы кабар бүт жака тарай баштаган. Куткарылуу иши аткарыла баштаган. Кудай дагы биз аркылуу өз иштерин аткарып, биз чын дилибиз менен ошону каалаган болсок, Кудай дагы таң калаарлык керемет иштерин аткарат. Сөзсүз түрдө ал иш жүзүндө аткарылат. Элчилердин иштери 6-бөлүмдү ачабыз. Элчилердин иштери 6-бөлүм. 6-бөлүм 10-аят. Бирок анын акылмандык менен рухтун күчү менен сүйлөгөн сөзүнө каршы тура алышкан жок. Стефан жөнүндө жазылат. Ошол бардык адамдарга жакшы кабар таркатыш үчүн 7 диаконду тандап алышат. Акылмандык менен рухтун күчү менен сүйлөгөн сөзүнө каршы тура алышкан жок. Диакон элчилерге окшоп эле жакшы кабарды элдерге жеткириш үчүн ошондой эле жыйындын ичинде маанилүү кызматка ээ болгон адамдар диакондар. Атасы талаада иштеп акча табат, апасы болсо үй ишин кылат. Анын ичинде балдары ошол билимге, илимге, тарбияга ээ болуп өсүшөт, чоңоюшат. Атасы болобу, апасы болобу, балдары үчүн маанилүү иштерди аткарышат. Жыйындан сырткары жакшы кабарды таркаткан кызматчылар, жыйындын ичинде кызмат өтөп жаткан бардык бир туугандар бардыгы бирдей эле жакшы кабар үчүн кызмат өтөп жатышат. Степан дагы ошол ишти өтө жакшы алып жүргөн адам эле. Ыйык рухтун жетеги менен рухка толгондуктан ал кайраттуулук менен жакшы кабарды таркатып жаткан учурда жүйүт рухтун күчү менен сүйлөгөн сөзүнө каршы тура алышкан жок. Ыйсанын шакирттеринин арасынан өзгөчө адамдар жок эле. Петр, Жакып, Жакан бул адамдардын бардыгы өзгөчө адамдар эмес, баалык уулаган адамдар эле. Билими дагы жок эле. Степан дагы. Бунун акылмандыгы, анан сүйлөгөн сөзүндөгү күчү ага эч ким каршы тура алган эмес эле. Каршы чыккан адамдардын бардыгы өтө таң калышты эле. Степан алардан корккон дагы жок. Жакшы кабарды таркатып, андан кийин жүйүт башчылары адамдардын астында таш бараңга алынып өлтүрүлөт. 7-бөлүм 55-аят. 55-аяттан 60-аятка чейин мен окуп берейин. Ыйык рухка толгон Степан болсо асманга көз жиберип, Кудайдын даңкын жана Кудайдын оң жагында турган Ыйсаны көрдү. Ошондо ал ачылган асманды жана Кудайдын оң жагында турган адам уулун көрүп жатам деди. Бирок алар кулактарын жаап алып, катуу кыйкырып аны көздөй жапырт умтулушту. Алар аны шаардын сыртына алып чыгып, таш бараңга ала башташты. Күбөлөр болсо өз кийимдерин Шабыл деген бир жаш жигиттин жанына коюп коюшту. Алар таш менен уруп жатышканда Степан, «Теңир Ыйса, менин рухумду алчы» деп сыйынды. Анан чөгөлөп катуу үн менен, «Теңир,
Бул күнөөнү алардын күнөөсү катары эсептебе деди. Ушинтип айткандан кийин ал жан берди. Степан Степандын өлтүрүлүшү жөнүндө өтө түшүнүктүү кылып бул аяттарда жазылат. Ал кандайча өлтүрүлгөндүгү жөнүндө. Ыйса Машаяк кандайча айкаш-чыгачка кадалып өлтүрүлгөн, андан кийин ташбаранга алып өлтүрүлгөн Степан жөнүндө өтө кенен толук жазылат бул жерде. Степан айтып жаткан учурда алардын абийири чыдаткан жок, бирок алар Кудайдын астында тобо кылуунун ордуна тескерисинче кулактарын жаап алышып, аны угушкан жок. Өлөрүнүн астында Степан эмне дейт? Адам уулун, Кудайдын оң жагында турган адам уулун көрдү элек. Кудайдын оң жагында отурду элек. Эмне үчүн Ыйса негизи ал отурушу керек эле, бирок ордунан тура калды. Ташбаранга алынган өлгөн Степанды жолуктуруш үчүн. Степан болсо өзүн өлтүрөйүн деген адамдарга каршы алардын астында коркуп калбастан, тескерисинче кайраттуулук менен сөз айтып жатканда аны шаардын четине чыгарышып, ташбаранга алып өлтүрүштү. Күбөлөр болсо өз кийимдерин Шабыл деген бир жаш жигиттин жанына коюп коюшту. Ошол Шабыл кийин улуу элчи Павыл болуп чыкты. Шабыл ошол Степанды өлүмгө ташбаранга алып жаткан учурда ал дагы алар менен чогуу элек. Аны таш менен уруп жатканда Степан: "Теңир Ыйса, менин рухумду алчы" деп сыйынат. Чөгөлөп катуу үн менен: "Теңир, бул күнөөнү алардын күнөөсү катары эсептебе". Ыйса Машаяк айкаш-чыгачка кадалып жаткан учурда дагы сыйынган сыйынуусу айкаш-чыгачтын астында аны шылыңдап, анын бетине түкүрүп жаткан жүйүттөргө кайрылып, алар эмне кылып жатканын өздөрү билишпейт. Алардын күнөөсүн кечире көр деп сыйынат. Мен өз жанымды сенин колуңа тапшырам деп сыйынган эле. Ошол эле сыйынуу менен Степан сыйынып жатат. Бул душмандардын бардыгынан өчүңдү ал деп сыйынган жок да. Бул күнөөнү алардын күнөөсү катары эсептебе деп сыйынат. Алардын күнөөсүн кечир деп. Эмнеге? Анткени Степандын ичинде дагы Ыйса Машаяк. Айкаш-чыгачта кадалган Ыйса Степандын ичинде элек. Ташбаранга алынган Степан сөөктөрү сынып, бүт каны төгүлүп, ташы жанчылып, башы таш менен жанчылып. Бирок ошол кыйынчылыктардын бардыгын чыдап мойнуна алды. Өзүнүн кыйналып жаткан денесин карабастан ачылган асманды жана Кудайдын оң жагында турган адамдын уулун көрдүк. Мен башында да ойлочумун эле, Степанды эмне үчүн мындай кыйын ташбаранга алып өлтүрүп жатты? Кудай сактап калса болот эле го деп. Степан дагы
Кудай качан уруксат бермейинче адам өлбөйт. Элчи Павыл дагы канча деген кыйын азаптарды башынан өткөрдү эле. Ачкачылыкта дагы, суукта, ысыкта. Бирок өлүп калган жок. Анткени Ыйса айтат, сен өлбөйсүң. Мен жөнүндө Римге чейин барасың, сен күбөлөндүрөсүң. Сенин өлө турган жериң башка деп. Бирок Степандын өлө турган жери так ушул эле. Эмнеге? Анткени бул дагы Кудайдын эрки болуп саналат. Ыйсанын шакирттеринин ичинен Жакып жана Жакан, алар бир туугандар эле. Жакып болсо эң биринчи башы алынып өлтүрүлгөн. Жакан эң узак жашоодо жашаган. Анткени ар бирине Кудай өзү көрсөткөн жолдору бар эле. Убактылары бар эле. Алардын ичинен Степан эң даңктуу түрдө өлтүрүлгөн. Жаңы келишиндеги эң биринчи өлтүрүлгөн. Кээ бир адамдар бар, Кудайга ушунчалык чын дили менен кызмат өтөп жаткандай өзүн көрсөтөт, бирок бир эле учурда ошол күйүп турган каалоосу, жүрөгү бардыгы өчүп калат. Бирок аягына чейин турган адам эң мактоого ээ. Бул сөздөрдү, аяттарды окуп жатып, мен дагы Кудай уруксат бере турган болсо, мен дагы өмүрүмдүн аягына чейин Кудайга кызмат өтөп жатып, анан мен өлтүрүшөбү, эмне кылабы, даңктуу түрдө Кудай менен жолугушкум келет деп. Анткени мен ооруп жаткан жеримден өлүшүмдү каалабайм. Анткени мен тирүү кезимде жашоом болгон учурда аягына чейин Кудайга кызмат өтөп, андан кийин Кудайдын астында келгим келет. Эмне үчүн Степан ушундай өлтүрүлгөн? Анткени баштапкы жыйындагы бардык бир туугандарга үлгү болуш үчүн. Ыйса Машаяк үчүн биз дагы кызмат кылып, кайраттуулук менен жашап, Кудайды даңктуу түрдө жолуктурушубуз үчүн Степан аркылуу бизге үлгү көрсөттү. Степандын аты, мааниси таажы дегенди билдирет. Мен китептен, словардан карап көрдүм, сөздүктөн Степан таажы дегенди билдирет экен. Эң чоң даңк. Элчи Павыл эмне деп айтат? Мен аягына чейин күрөштүм, эми мени адилеттин таажысы күтүп турат. Мага гана эмес, Ыйса Машаяктын келе турган күнүн күтүп жаткан, каалап жаткан бардык адамдарга дагы берилет деп. Мен күрөш менен күрөшүп, аягына чейин өз ишенимди сактадым. Кудайдын бере турган таажысы башка. Анан кийин өзү ошол элчи Павылдын таажысы менен жөн эле эптеп-септеп жашап койгон куткарылган адамдын таажысы экөө бирдей болобу? Жок. Биздин каалообуз Степан дагы ошол таажыны алган. Тиметей дагы бизге чейин жашаган элчилер, кызматчылар, көптөгөн ыйык адамдардын бардыгы Кудай үчүн күч аракетин жумшап жашап келген адамдардын бардыгы кандайча өз сыйлыгына, таажысына ээ болгондугу жөнүндө көрсөтөт. Куткарылган адамдар өмүрүнүн акырына чейин эрктүү болуп, эч нерседен коркпостон кайраттуулук менен жашаса болбойбу? Коркок болуп эмес.
Биз Кудайдын балдарыбыз. Түбөлүк үмүткө ээ болгон адамдарбыз. Ыйык рух биз менен болгон адамдарбыз. Эмнеден коркосуңар? Жашагандан коркосуңарбы же өлгөндөн коркосуңарбы? Эч бир коркуунун кереги жок. Элчилердин иштери 8-бөлүмдү ачабыз. 1-аяттан баштап 4-аятка чейин мен окуп берейин. Элчилер иштери 8-бөлүм 1-4 чейин. Шабыл болсо Степанды өлтүргөндөр тарапта эле. Ошол күндөрдө Иерусалимдеги жыйынды катуу куугунтукташты. Ошондо элчилердин башкасынын бардыгы Жүйүт менен Самариянын ар кайсы жерине чачырап кетишти. Степандын сөөгүн болсо Кудайдан корккон такыба адамдар көргө коюп, ал үчүн катуу азап күтүштү. Ал эми Шабыл үйдөн үйгө кирип, эркек болобу, аял болобу, бардыгын сүйрөп чыгып, түрмөгө камап, жыйынды жок кылууга аракет кылып жатты. Чачырап кеткендер болсо эл аралап Кудайдын сөзүн таратып жүрүштү. Степан өлгөндөн кийин Иерусалим жыйынында чоң куугунтук башталган элек. Ал эми ишенген адамдардын бардыгы ар кайсы жака чачырап кетишти эле. Шабыл деген адам ишенген адамдардын бардыгын түрмөгө камап, ал эми ыйыктардын бардыгы чогулуп, Степандын сөөгүн көргө коюп, аза күтүп жатышкан элек. Чачырап кеткен адамдардын бардыгы элдерди кыдырып, Кудайдын сөзүн таркатышкан элек. Эл аралап Кудайдын сөзүн таратып жүрүштү. Бул жерден эмнени байкасак болот? Чачырап кеткендер корккондуктан ар кайсы жака жашынып калышты беле? Жок. Кудай атайлап чачыратты. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын сөзү Иерусалим, Самария бүт жерине күбөлөндүрүлүүсүн каалаган элек. Степан өлтүрүлгөндөн кийин куугунтук башталып, андан кийин бүт элдер чачырап кетишти эле. Өрт чыга турган болсо, өрт бат-баттан күйөт дагы. Ошол Иерусалимде куугунтук башталгандан кийин чачырап кеткен адамдар отко окшоп кайсы жерге барбасын, ошол жерде улам жакшы кабар таркап баштаган эле. Андан кийин Римге, Европа мамлекеттерине чейин. Кайраттуулук менен эч нерседен коркпостон жакшы кабарды таркатышкандыктан. Бир гана элчилер гана жакшы кабарды айтышты беле. Азыркы учурда пасторлор, насаатчылар, кызматчылар гана жакшы кабарды айтышабы? Жакшы кабарды таркатуунун жолдору башка болушу мүмкүн, ыкмалары башка болушу мүмкүн, бирок пасторлордон дагы жакшы кабар айткан адамдар да бар. Степан диакон дагы, көптөгөн адамдар, ишенген адамдар дагы жакшы кабарды таркатып келишти го. Биз дагы жакшы кабар үчүн ар бирибиздин колубуздан келе турган нерселер, иштер бар. Сыйынабыз, кызмат өтөйбүз, сөз уга турган адамдарды алып келебиз. Анан баарлашууда боло тургандай кылып жардам беребиз. Онлайн аркылуу угушабы, видео аркылуу угушабы, алардын жол киресине деп өзүбүздүн акчабызды арнайбызбы? Жакшы кабар үчүн ошол нерселер аркылуу дагы кызмат кыла алабыз. Жок, мен эч нерсе кыла албайм, колумдан эч нерсе келбейт деп эле отура бербешибиз керек. Ошондуктан жакшы кабар күчкө толуп таркай баштаган. 9-бөлүмдү ачабыз. 22-аят. Барган сайын ишеними бекемделген Шабыл болсо Ыйсаны Машаяк деп далилдеп,
Дамаскта жашаган жүйүттөрдүн баштарын маң кылды. Степан өлгөндөн кийин Кудай өзүнө улуу кызматчыны даярдады. Степан өлгөндөн кийин Шабыл алдыңкы орундарда туруп ишенген адамдардын бардыгын өлтүрө баштаган. Дамаск шаарында ишенген адамдар көп экендигин билгенден кийин адамдарды түрмөгө камаш үчүн Дамаскас азыркы учурда бурун Сириянын борбор шаары болгон эле. Ошол жерде машаякчылар өтө көп бар экендигин билет дагы ошол жакты көздөй жөнөйт. Ошол шаарга жакындаган учурда кандайдыр бир жарыкта Шабыл, эмне үчүн мени кубалап жатасың деген үндү угат. Сен кимсиң, Теңир? Сен кубалап жаткан Ыйсамын деп жооп берет. Жарык өтө катуу болгондуктан анын көзү сокур болуп калды. Дамаск шаарына келдик. Анания деген адам келип, Шабыл, сен жолдо келе жаткан учурда сокур болуп калган көзүңдү эми Кудай Теңир өзү ачып берет. Бутпарастардын элчиси кылып дайындадык. Машаякчыларды куугунтук алыш үчүн Дамаска бара жаткан учурда Дамасктагы жашаган бардык жүйүттөрдү, элдерди Кудайдын сөзүн жеткирип, Дамаскта жашаган жүйүттөрдүн баштарын маң кылды. Тескерисинче эми алар Шабылды өлтүрүүгө чечим чыгарышты. Шабылды улуу элчи кылып дайындады. Жаңы келишимдин 14 китебин жаздык. Жаңы келишимде элчи Павылга окшогон бир дагы улуу адам жок. Шабыл деген ал улуу деген адам эле, ал эми Павыл болсо ал кичине адам. Кудай өзү колдонгон адам бул Шабыл эмес, Павыл эле. Степандын өлүмү текке кетпей тургандагы, Степандын ордуна андан дагы улуу кызматчыны даярдаш үчүн, Теңир үчүн биз дагы бүт аракетибизди, бүт күчүбүздү жумшап, аракеттерди жумшай турган болсок, Кудай эч качан аны талаага текке кетирбейт. Диакон болобу, жөнөкөй адам болобу, Кудай үчүн кызмат жашаган боло турган болсо, сөзсүз түрдө Кудай ал аркылуу өз керемет иштерин аткарат. Эми жакшы кабар мындан дагы өркүндөп, өсүп, бүт мамлекеттерге, бүт жүйүт аймагында, Галилеяда, Самарияда, бардык шаарларда жыйындар пайда боло башташты. Элчилер иштери 9-бөлүм 31-аят. Ал эми бүт жүйүт аймагындагы, Галилеядагы жана Самария шаарындагы жыйындар тынч күндөрдү өткөрүп, рухий жактан өсүп жатышты. Теңирден коркуу менен жашап жаткан алар ыйык рухтун жардамы менен көбөйүп жатышты. Бүт жүйүт аймагында, Галилеяда, Самария шаарларында, бүт Израиль жерин билдирет. Ыйса Машаяктын айткан сөзү Иерусалимден башталган ошол жакшы кабар ар бир шаарда эми жыйын орной баштады.
Теңирден коркуу менен жашап жаткан алар ыйык рухтун жардамы менен көбөйүп жатышты. Ыйык рухтун иштери менен, жардамы менен ыйык адамдарга ал өзү жардам берет. Өзүнүн сөзү аркылуу бекемдейт. Ыйык рухтун жетеги менен көбөйүп жатышты. Рухий жактан өсүп жатышты. Күчтүү армия сыяктуудай сан жагынан да көбөйүп жатышты. Ыйык рухтун жетеги менен Иерусалимден башталган бул жакшы кабар ушунчалык бат убакытта өсүп өнүккөндүгү жөнүндө азыркы учурда бизге көрсөтөт. Элчилердин иштери 11-бөлүм 24-аят. Элчилердин иштери 11-бөлүм 24-аят. 24-аят. Анткени ал ыйык рухка толгон, ишеними бекем, жакшы киши болчу. Ошондо көп эл Теңирге кайрылды. Барнаба жөнүндө айтылат. Барнаба деп аталган адам баштапкы жыйындарда үлгү катары өзүн көрсөтө алган Барнаба эле. Барнаба ал жакшы киши эле. Рухка толгон, ишеними бекем адам эле. Машаякчы биринчиден жакшы адам болушу керек. Рухка толгон, ишеними бекем. Рухка толгон адам боло турган болсо, ишеними дагы сөзсүз түрдө бекем болот. Ошондо көп эл Теңирге кайрылды. Куткарылган адамдардын саны күндөн күнгө көбөйө баштады. Кече күнү дагы биз Сычон жыйынында дагы ачылуу аземин өткөрүп келдик. Коронавируска байланыштуу ачылуу аземин дагы убактылуу токтотуп турган учурлар дагы өтө көп. Сеул биздин Сеул жыйынынан ошол жаңы ачылган жыйындарга жардам бериш үчүн көптөгөн каражат колдонулат экен. Бирок сөзсүз түрдө биз жардам беришибиз керекпиз. Жыйын тургузганыбыз жакшы. Бирок ошол жыйын тургузуп, ошол жыйынды адамдарга толтуруш үчүн өтө көп убакыт кетирбегиле. Мисалы үчүн, куткарылган адамдар 100 адам боло турган болсо, ошол ар бир адам жылына бир эле адамга жакшы кабар тарката турган болсо, бир эле адамга эмес, кээ бир адамдар 10-15 адамдарга чейин жакшы кабар айтат. Эгерде биз сыйынып, баарыбыз биримдикте жакшы кабарды тарката турган болсок, сөзсүз түрдө биз аркылуу дагы Теңирге кайрылып келген адамдар болот. Эгерде жок дегенде бир адамга жакшы кабар тарката турган болсо, 100 киши болгон жыйында 200гө жетет. Дагы бир жыл өткөндөн кийин 400, 3 жыл өткөндөн кийин математиканы жакшы билесиздерби? 600 адам. 4 жылдан кийин 5 жылдан кийин 2400 адам. Ошондуктан буга көп убакыт керектелбейт.
бүт күч аракетти жумшай турган болсок, чын дилибизден кызмат кыла турган болсок, болбой турган нерсе жок. Биз узак убакытка чейин убакытты созо турган мүмкүнчүлүк жок азыр. Эгерде биз рухка толо турган болсок, ишенимибиз бекем боло турган болсо, Кудай сөзсүз түрдө ошол ишти да биз аркылуу аткарат. Ыйса Машаяктын өлүмүн кайрадан тирилгенин көргөн адамдар кыска мөөнөттүн ичинде Иерусалимден башталган бүт Галилея, бүт Европа, бүт Самария, Римге чейин ушунчалык жакшы кабар өнүгүп, бүт адамдарга жетти элек. Куугунтуктар болгон күндө дагы, баштапкы жыйындарда куугунтуктар ушунчалык көп эле. Кандай кыйынчылыктар болбосун, ыйык рухтун жетеги аркылуу Кудай бардык иштерди аткарат. Ошондуктан биз дагы акыркы мүмкүнчүлүктөрүбүздү туура пайдаланып, биринчиден өзүбүз рухка толуп, Кудайдын астында жакшы кызмат өтүшүбүз үчүн кичинекей бир иштерден баштап, ошого ишенимдүү болуп, кичинекей ишти кыла албасак, кантип чоң ишти Кудай бизге тапшырсын. Ошондуктан менин колуман келе турган кичинекей иштен баштап, куткарылган адамдардын саны көбөйө тургандай кылып, коронавирус бул оорусу дагы токтойт, бүтөт. Бирок ошого чейин биз бир аз күтүп, адамдар азыр чет жака саякатка дагы чыга албагандыктан эмне кыларын билбей турушат. Азыр чет мамлекетке бара албагандыктан Чежу аралына бүт адамдар кетип бара жатышат. Биз бир аз эркин убакыт бериле турган болсо, биз да саякатта ар кайсы жака кетип калбайбыз го. Акырында бул мүмкүнчүлүктү баарыбыз туура пайдаланып, Степан сыяктуудай Кудайдын астына кете турган болсок, кандай сонун болот эле. Ошондуктан ошол жүрөктөрүбүз менен, ошол каалообуз менен, оюбуз менен Кудай Ыйса Кудайдын оң жагында отуруптур, анан бизди көрүп ордунан тура калат. Ошол жүрөктөрүбүз менен бизге чейин жашаган машаякчылардан үлгү алып, рухка толуп, рухка толмоюнча бул теманы мен силерге айта берем. Мындан ары да даяр болгула. Ой, жадап кеттик, ыйык рухка толуп. Эртең мененки тамак, түшкү тамак, кечки тамакты жеген күндөн тажайсыңарбы? Жебесеңер өлүп калышыңар мүмкүн, ооруга чалдыгып калышыңар мүмкүн. Ошондой сыяктуу эле рухка толбосок, ыйык рухтун жетеги менен жашабасак, руханий ооруга чалдыгышыбыз мүмкүнбүз. Ошондуктан түшүнгөн сөзүбүзгө тил алчаак болуп, Кудайдын астында жакшы кызмат өтөй турган бир туугандар болушуңуздарды чын дилимден каалап кетем. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, бул дүйнөнүн акырында бизге куткарылуу алып келип, мындан аркы жашообузду бир гана сизге кызмат өтөп, тил алчаак болуп жашаганга жардам бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Биз өтө алсыз адамдарбыз, бирок биз аркылуу иштеген Кудайдын керемет күчү, биз сураган нерсе, биз ойлогон нерседен дагы артык аткарып берген Кудай экенине ишенебиз. Дүйнө жүзү боюнча биздин мамлекетте дагы тынымсыз жакшы кабар мындан дагы көп адамдарга таркатылып, бардыгыбыз Кудайдын астында сиз колдонгон адамдардан болуп, рухка толуп, ишенимибизди бекемдеген
адамдардан бололу. Бардык адамдарды өз кереметтүү күчүңүз менен бекемдеп, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйындык. Аминь.